Ушу мектеп формасы керек, мектепке как мектепте да бир форма менен жүрсө жакшы, анан ата-энелерге дагы жакшы бир форма менен жүрсө. Ошо көп деле узун жолук салынган эмес, мындай окуучуларга удобный кылып чыгарса жакшы. Толук азыркы формасына каршымын. Себеп дегенде мусулмандардын дагы өзгөчө мусулман кыздардын дагы кийими эске алынбай калган. Себеп дегенде бизде 85% мусулмандар жашайт. Ошолорду эске алып койгондо бул жакшы эле болмок. Негизи туура эле мектеп формасы. Бирок мусулмандардын кыздардын дагы жоолугу эме кылып мындай узун эмесин дагы кылып койсо жакшы болмок. Школьный форма деген эң туура нерсе болуш керек, потому что баары окшош болуп, мен ошо колдойм. Школьный форма болсо жакшы болмок, потому что ошонан отличие болот да мугалим менен бала. Илгери ушу школьный форма менен баарыбыз чоңойгонбуз да, баарысы окшош болуп, баары бирдей жүрүп, бирөө кымбат кийиптир, бирөө арзан кийиптир деп канча кемчиликтер болуп атат. Кыйнайт, ата-энесин кыйнайт, тиги мындай кийип келиптир, бу мындай кийип келиптир. Анан көрү школьный форма бир эле калп менен жүргөн жакшы болуш керек кыргыздардын. Илгертен бери ушинтип келе атпайсызбы? Кыстап киргизген болсо мен каршымын да өтө эле. Анткени бул жерде биздин кандай десем, дин маселеси бар, иман деген бар. Ошол иман жолунда дин менен жашоосу менен жашап аткан адамдардын бул укугун тейлеген болуп эсептелет да. Булчу өтө эле демократия мамлекетте болуп эсептелебиз деп айтылат да. Анан демократия болгондон кийин демократиянын принциптерин кармаш керек да негизи да. Бул жерде сен кайсыл диндесиң, кайсыл жашоону жашап атасың, бул жерде адам укугу эркин болуш керек да, эркин адам жашоосу. Эгер сен кыстап бул форманы кийиш керек, мындай болот деген ал уже биздин адам укугун бузган болуп эсептелет да. Ал өтө туура эмес нерсе. Мисалы, мен кызым болуп, карындашым болуп, ким болуп, тежим болуп, ошондой эмеге кабылган болсо мен өтө каршы болот элем. Кызымды мисалы школго бербейт элем да, андайга такыр каршы болмоктон. Бул өтө мамлекет тарабынан туура эмес нерсе. Көптөгөн адамдардын кандай десем, негативдүү көз карашта калтырып, дагы мамлекетте ар кандай коопсуздукка алып келиши мүмкүн да.